Аталган маселе боюнча токтомдун долбоорун добушка коем. Добуш бериңиздер. Урматтуу депутаттар, макул 43, каршы 16, бар 59 токтом долбоору өттү, чакыртылып алынды. 5-чи микрофон. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Урматтуу кесиптештер, мына ушундай чечим кабыл алынгандан кийин эч нерсеге таң калбашыбыз керек. Жок дегенде ушундай бир комитеттин ар бир чечим кабыл алып атканда комитеттин жүйөлүү бир аргументтерин угуп атабыз, азыр уккан жокпуз. Мейлем комитеттен кетүү, комитетте туруу деген бул чоң байлык эмес, бул чоң бакыт эмес. Бирок мына ушундай болуп, кечээ колдоп, бүгүн алып, эртең башкасын коюп, бүрсүгүн анын башкасын алып, биздин канча жүзүбүздүн бар экендигин көрсөтөт бул. Мейли, тарых кийин өзүнүн баасын берет ар бирибизге. Алмаз Акынжанович, мен Америка аскер делегациясы жөнүндө суроо койдум эле. Ким чакырыптыр аларды, кандай максатта келиптир, ушул жыйын бүткөнчө берип койсоңуз деген талап коюлду эле. Азыр 1-2 саат иштеп беребиз. Расмий азыр мен колума алайын. Атак мындай угуу иретин алдым, устный. Атак официалдуу окуп берем азыр. Келсин. Угуу иретинде эмне дейт? Ким чакырыптыр аларды? Ал эми Полини МЧС келген экен. Аскердик делегация болуп атпайбы? МЧС аскердик эмес экен. Сөз аскердик деген жок. Ошондуктан азыр мен колума алайын, анан окуп берем сизге.